Үйлөнгөн жигиттерге эскертүүм, бактылуу болуш, аялыңызды бактылуу кылыш, өзүңүздү бактылуу кылыш аялыңыздын колунда эмес, сиздин колуңузда. Абсолютно сиздин колуңузда. Капа болгондо кечирим сураңыз. Төмөн болуп калса өргө көтөрүңүз. Колу жетпей аткан болсо алып берип коюңуз. Кыз бала назик, кыз бала сизден алсыз. Сиз ага үйлөндүңүз, ал сизге үйлөнгөн жок. Бул дегени сиз жогорусуз дегени. Жогору жакта ал жардамга муктажды. Сиз ар дайым жардамында болушуңуз керек. Бактылуу кылыш анын колунда да. Сиздин колуңузда. Аны. Карындашым аборт кылдырууга. Курсагыңдагы кыз болсо эч качан аборт кылдырууга. Анан мага бала төрөшүң керек эде, бизге бала керек, эркек бала керек деген кайненелер, кээ бир эркектер өзүңөр тууп алгыла каалаган нерсени. Макулбу? Каалаганды өзүңөр каалагандай размерде төрөп алгыла. Кызым, карындашым, эжем эч качан аборт кылдырууга. Кыз башкача, кыз мээримдүү, кыз өзгөчө. Азыр сен жашты кылып, бирөөлөрдүн сөзүнө кирип аборт кылдырып коюшуң мүмкүн. Бирок кийинчерээк жашың өткөндөн кийин 10 кыз болсо дагы төрөймүн деп каласың да. Кызы башкача. Бул бейиштин жыты дегени. Кыз баары башкача. Ошо күйөөң дагы кийинчерээк рахмат айтат. Азыркы учурда кичине арзанышы мүмкүн, бирок кийинчерээк рахмат айтат. Неге өзүңөр тууп алга деп эркектерге айтам? Себеби эркекке байланыштуу да. Аял кишине байланыштуу эмес, эркек же кыз болушу. Бул эркек кишиге байланыштуу. Ошондой экен. Ташты аялыңа урба да, биринчи өзүңө бир тийгизип көр. Эмне үчүн ажырашкан аял сулуу болуп кетет? Эмне үчүн турмуштан ажырашкан аял ооздору башкача, көздөрү башкача, караштары башкача, жашарып өзгөчө сулуу, кооз болуп кетет, а? 3 бала, 4 бала менен ажырашып кетип, алимент төлөйм дейт дагы кутулуп кетет, кутулуп кеткендей болуп сезилет. Бирок билесиңби, тутулуп кетет да ал. Кутулбай, тутулат. Наоборот, тескерисинче ал аркага кетет. А баягы ажырашкан аял өзүнө карайт. Уколдон берет оозуга, башкача кылат, сулуу болот. Кыскасы сулуу болгондон кийин реал жашоодогу эле окуяларды айттым. Ажырашкандан кийин ошонун кожоюнуга же андан дагы күчтүүрөөк байга турмушка чыгат. Мындай ыплас эркек, ушунча балаң менен таштап кеткен ыплас эркекти башка жашооңо жолуктурба деп, анын балдарын кошуп багып алган март эркектери жок эмес, экинчи кылып үйлөнүп. Айтайын дегеним эмне тема? Айтайын дегеним, аялды ачыштагын, жабып үстүнөн ар дайым кыйнаштагын эркектин колунда. Сулуу алып жүрсөңүз дагы болот. Аялыңызды эркелетип, ар дайым бактылуу кылып, жаш алып жүрсөңүз дагы болот. Же кордоп, күндү арак ичип келип, аны уруп, сулуулугун жоготуп, анан сен сулуу эмессиң, фаланчадай эмессиң деш дагы сизге байланыштуу да. Эгер айткан нерселерин алып берсеңиз, жакшы өзүңүз булаган врачтарга көрсөтүп турсаңыз, ден соолугу сонун болсо, ажырашып туруп сулуу болоюн деген ою жок ал аялдардын. Сиз үчүн жасалайын деген ойлору бар. Бирок сиз аны жаап жашырып атасыз да. Айтайын дегеним, кийин ажырашкандан кийин эми ушул менин аялым беле деп өкүнүп калбаңыз да. Өкүнүп калат көп эркектер. Бирок кийин кеч болот да, ал башка тийип кеткен болот. Ошондуктан айтарым, баарында кадырына жетиңиз. Аял дагы ушу апа сыяктуу. Аны баарында кадырын билебиз, zaman өткөндөн кийин о деп биле беребиз. Ажырашкандан кийин кадырын билип каласың да. Ажырашпаңыз. Баарында кадырына жетиңиз. Айназик атынын тарыхы, пайдасы. Айназик аттууларды куттуктаймын. Атыңыз 2 мааниден турат. Биринчиси ай, экинчиси назик. Ай дегени сулуулук, жарык, назиктик дегени болсо, ал эми назиги жумшак, боорукер, сылык, сыпа, аруу, таза деген маанилерди билдирет. Демек, айназик атынын жалпы мааниси айдай сулуу, назик мүнөздүү, жүрөгү таза кыз деген маанини билдирет, Адамга тийгизген таасири аттарда бар да, чындыгында. Бул аттагы кыздар адатта боорукер, мээримдүү, сабырдуу, ак көңүл, сулуулукту жана тынчтыкты сүйгөн, үй бүлөгө берилген камкор, өзгөчө бир туугандарына жан тарткан, бир туугандарына өзгөчө мээрим көрсөткөн кыздар болушат. Психологик жактан дагы жумшак мүнөз, аялзаттын назиктик энергиясын берген айназик деп аталат, туурабы? Айназик ысымы түрк элдерине илгертеден бери колдонулуп келет. Өзгөчө түрк маданиятында сулуулук белгиси катары келсе, перс жана түрк тилдеринде кеңири колдоргон аттардын бири бул айназик, жумшак, аруу дегенди билдирет. Ошентип, мекендештерим, поэтикалык жактан, сулуулук жактан даңазаланган ысымдардын бири бул айназик болуп эсептелет. Айылдардын бирине сер келиптир да. Айназиктен жол сура, айназиктен совет сура, кеңеш сура деген сөздөр бекерине айтылып калган эмес.
Айназик деген аттуу кыз жаштык кезинен коомдук иштерде алгылыктуу болот. Байкасаңыздар, ошо Айназик сел түшкөндөн кийин айылына ойлонуп турду да. Ал кылыш керек, бул кылыш керек деп ойлонду. Бирок жашоону чындап алдыга карай өзгөртүшүбүз үчүн өзүбүз гана жардам бере алышыбызды түшүнүшүбүз керек деп, ошол нерсени жактап, ошол нерсени көтөрүштүн аракетин кылып, элди чогултуп, көрүнгөн дарбазасына барып, фаланча күнү ушул жерде селдин мусорлорун тазалайбыз деп, өзү баштап, кыз бала башы менен тазалашты баштады. Билесиздер, биринчи башында күлүштү, бирок ага ишенген башка улуураак аксакалдар келгенден кийин баардыгы тазалашты баштады. Айтайын дегеним, кылган иштери менен үлгү болгон Айназик, сыртынан назик көрүнүшү мүмкүн, бирок ичинде өтө күчтүү күч бар да мындай кыздарда. Айназиктер аман болуңуздар. Эркектердин көз карашында кайсы аял сулуу, кайсы кыздар сулуу эмес болушат? Кайсы бири хуник, Колунда алтындары бар, 2ден 3төн, чакектери бар, чөйкөлөрү бар, мындай жерлерде бирдекелер тагып алган, мурдуга дагы керек болсо мындай чакек тыгып алган да. Бар жогуна бирдекелер тыгып алган, бирок сулуу эмес. Кандай сулуу эместиги билинет. 4 адамдын арасына кирген учурда колунда iPhone 17, ушундай богатый, керек болсо гейлик Мерседесте жүрөт ал кыз алдай ала. Бирок келип туруп сүйлөшкөн учурунда 4 адамдын ортосунда сүйлөп быжылдап, тил деген нерсени 100% хуник көрсөтүп коет да. Эмнени сүйлөп атканын билбейт. Бул дегени сырткы келбетине акылы туура келбейт да. Кээ бирлөрдүн руханияты күчтүү, бирок сырты сулуу эмес. Акыл адамды күчтүү көрсөтө турган принциптердин бири да. Рух адамды сулуу кылып көрсөтө турган негизги бөлүктөрдүн бири. Бирок рух, акыл эч нерсе кылбай туруп бул жерде сыртын жасап алган адамдар кадимкидей хуник көрүнөт, сулуу эмес көрүнөт. Жараткан бардыгыбызды бирдей жакшы, кооз, сулуу кылып жараткан. Ал семиз болсун, негир болсун, арык болсун, бою пакана болсун, узун болсун, кыскасы айырмасы жок, бардыгыбыз сулуубуз. Бирок хуник өзүбүздү көрсөтүп алабыз. Сулуу эмес кылып башкаларга өзүбүздү көрсөтүп алабыз. Ал кыймыл аракетибиз менен. Ушундай баягы жүзүн ушундай макияж кылып алган, бирок колтугу сасып атат да. Мисалы ошо кыздын. Карышкырдыкындай кылып, мынандай кылып тырмактарды коюп алган, оозуга ботокс кылып алган, дагы бирдекелерди кылып алган. Бирок парасаты өлүп калган. Барып капкелди алып кел десең, казанды алып келип турган болсо, доппуну алып кел десең, башын жууп алып келип аткан болсо, бул албетте хуник көрүнөт. Шарты болуп туруп өзүн сүйбөгөн адам хуник. Душка түшкө убактысы, акысы, сааты жетип туруп жуунбаган адам хуник. Бул руханий мааниде да кетип атат сөздөр. Маани бериңиздер. Эркектерге эскертүүм, ухоженный кыздарга лайк баспаңыздар. Кашы боелгон, киприги боелгон, баягы бокс кылып алган озун, бутун каратей кылып алган ошол сыяктуу кыздарга эч качан баягыдакай лайки, майки, дагы бирдекелерди кылбаш керек. Баягы комментарийсиге отторду жагып, андай кылбаш керек да. Аял киши акырын келип туруп, билет ал, сиздин сообщенияларыңызды өчүрүп салган. Койгон нравицаларды карайт. Кандай адамдарга коюп атасыз? Анан ошону ухоженный, озу бокс болгон, дагы бирдекелерге нравицаларды мага жагасың деп туруп басып, анан аялыңызга табигый сулуулугуң боюнча керек, сен апам айткан табигый сулуулукка жетпейт, сен ушундай боенбой эле жүрө бер десеңиз, ал наоборот боенуштун аракетин кылат. Неге? Сизге жакканы башка, нравится да башка, сиз муну жасамай атасыз. Айтайын дегеним, табигый сулуулукка жетери жок. Чындыгында ушундай. Көпчүлүк эркектердин каалоосу да ушундай. Бирок бир жолку каалоону деп бөлүктүгүңүздү өлтүрүп албаңыз дейм да. Сулуулуктун курмандыгы болбой. Эже карындашым, бүгүн сулуу көрүнүш маселесинде кыздардын арасында жарыш кетип атат да. Ким жакшы макияж кылат, ким жакшы педикюр кылат, ким узунураак тырнак коет. Кыскасы, сулуулук маселесинде жанын курман кылып пластик операцияларга чейин барып атат. Буга мисал Япония. Өтө күчтүү деңгээлге чыгып кеткен азыр. Керек болсо туулган күнүгө дагы кызы үчүн пластик операция подарка кылат да. Биз ушул деңгээлге карап кетип атабыз да. Өзгөчө кыздардын арасында кытайский айырмасы жок, арзан кымбат жок дегенде бир бетиге краска берип чыгыш кыздар үчүн адат болуп калды көчөгө. Бул коркунучтун алдын алуу максатында көп нерселерди айтууга туура келет. Сулуулук деген эмне? Кайсы китепте же каерде жазылган? Негизи мынандай болсо, мындай статья боюнча мына сулуу болуп эсептелет деген статья каерде жазылган? Азыркы 21-кылымга келип, көкүрөгү чоң, көпчүгү чоңдор сулуу болуп эсептелип атат, бирок билесизби, убагында чачы лысыйлар сулуу болуп эсептелген. Курсагы барлар, семиздер сулуу болуп эсептелген. Ошондой эрежелер
мурда акылымдарда башкача адамдар сулуу болуп эсептелген. Азыркы учурга келип мындай болуп эсептелет. Сиз каяктан билесиз, дагы 1-2 жылдан кийин сулуулук системасы дагы өзгөрүп кетет. Туурабы? Айтайын дегеним, сулуулуктун курмандыгы болбой жа карындашым. Сен жан дүйнөңдү, парасатыңды и акылыңды сулуулушка аракет кыл, кооздошко аракет кыл, а сырткы сербетиңди ошол нерсе ачып коет. Тамам. Кыргыз эмне деп жашайт, эл эмне деп жашайт. Чындыгында жашаган учурда төшөктөрдүн жакшысын төргө коюп комнаталардын 10 комната үй салса, 10 комнатанын 2 комнатасын эң жакшысын ошо конокторго деп балдарын да киргизбей, шоколаддарын эң жакшысын бурчка, шкафтын үстүгө коюп балдарды да бербестен жашырып, конок келсе коем деп. Кыскасы, банан болсо да, башкасы болсо да күчтүү нерселердин бардыгын ошо конокторго жашырып, өзү үчүн жашаш калып кетип атат да азыр. Заман тездешип кетип атат дагы, жашайлы, бактылуу болойлу, мына отуруп алып бактылуу болойлучу деген түшүнүк жоголуп кетип атат элдерибизде. Эл эмне дейт деген нерсе өтө күйдүрүп атат да. Кошуналар эки этаж үй салса, мен да салып коем, андан да жогорураак кылып, бетондун ичине жогорураак кылып деп. Кыскасы, жарыш өтө катуу кетип атат. Ошо сен ойлогон үйгө жеттиң, сен ойлогон машинага жеттиң, күн сайын жаңысы чыгып атат го. Сен жеткенден кийин дагы онда сонун болуп чыгып калган болот. Аларга жеткенге сен убактың дагы жетпейт, себеби бизде өмүр убактылуу да. Жашаганды бил, бактылуу болгонду бил. Бул өзүңдүн колуңда. Эл эмне дейт эмес. Түшүндүңүз деп ойлойм. Биз адамдарды ыраазы кыла албайбыз. Аялдарга эскертүүм, косметикага акча тиккенден көрө залга акча тийиңиздер. Сулуулуктун 90% бул кыймылда да, кыймыл аракетте. Сиз коюп жаткан косметикалар убактылуу сизди алдашы мүмкүн, бирок зыяны өтө көп. Ишенбесеңиз, мына Google Шейхтен, сунуй интеллекттен, кыскасы бардыгынан сурап көрүңүз. Тажрыйбасы бар апалардан сураңыз. Бул косметика Кытай өтө зыян. Өтө зыян. Корея деп туруп Кытай чыгарып коет. Айтайын дегеним эмне? Аракет кылышыңыз керек спортко, 10 километр басканга, таза суу ичкенге, таза суу ичкенге, ширин суу эмес. Жеген нерселерди правильный питанияга аракет кылганга, ошол сиз билген модельдер дагы туура тамактанат, правильный питание кылат. Сиз мечтете туткан сулуулар, дүйнөлүк сулуулар дагы ошо правильный питание мейиз менен суу ичип жалаң, ошо тамагыга маани берет да. Анан жырларды кабат кылып, 3-4 кабат кылып алып, мен сулуумун деген бул өтө коркунучтуу. Билесиз, мойнуңузга алыңыз, урматтуу жак карындашым, мойнуңузга алыңыз. Жолдон, көчөдөн кетип атасыз, мен 40тамын, сиз 25те көрүнөт экенсиз, мындай жашыңызга караганда жаш көрүнөт экенсиз деген сезимден өткөн сезим жок, туурабы аялдар үчүн? Мындан өткөн бактылуулук жок да. Себеби аял эң биринчи акылынан башка, ден соолугунан башка биринчи ошол сулуулугуна карайт, сулуулугуна баа берет. Көзгө карап, байсызбы, кедейсизби айырмасы жок. Күйөөңүз внимание бербейби айырмасы жок. Байсызбы, кедейсизби айырмасы жок, бирок көзгө караган учуруңузда өтө өзүңүздү бактылуу сезип, мен сулуумун десеңиз, мындан өткөн бул жан дүйнөнүн дагы сулуулугу бар бул жерде. Көзгө карап, ичиңиз мындай, сыртыңыз мындай болуп турбаш керек да. Айтайын дегеним, жүрөктү бересиз, денеңизди бересиз күйөөңүзгө. Чындап жүрөгүңүз менен жардам бересиз, анан телоңуз менен жардам бересиз. Сулууңузга кам көрүңүз. Бул дегени сартан кече косметикада отур деген эмес. Ар кандай суюктуктарды коюп самып ал сулуу бол деген эмес. Өзүңүзгө карап сүйүңүз. Убактылуу сулуу болоюн десеңиз косметика, түбөлүк сулуу болоюн десеңиз чыныгы реал табигый сулуулук, бул спорт, таза тамактануу. Бул маселеге маани бериңиз эже карындашым. Сүйүү керек эмес. Ажырашам деп жаткан эр катындарга эскертүүм, өзүңөр үчүн жашабасаңар, балдарыңар үчүн жашагыла. Түшүнүш маселесинде бири-бириңерди түшүнбөй калган учурда дагы балдарыңарды түшүнгүлө. Ичтен оору деген түшүнүк бар да. Ушундай окуяларды өтө көп келет. Билесизби? Сиз кошунаңыз эри ичип келип, арак ичип келип, балдары сиздин үйүңүзгө чыгат эле. Качып чыгат эле кадимкидей. Атам бизди урат деп. 1-2 күн керек болсо жатып дагы калат эле. Билесизби? Ушунчалык аракка кирип кеткен, ушунчалык наркоман болуп кеткен, ушунчалык бир туура эмес жолдорго кирип кеткен атадан кадимгидей коркуп турат. Атам келди деп сени күтүп албайт. Атам келди, бекиңгиле жашырыңгыла деп бири-бириден коркуп калат да. Бирок ушундай берекелүү аталар бар. 2 айда иштеп, Россиядан же бизеден 1 күн келет, 1 күн жатып келет, кеткенден кийин дароо сагынып кадимгидей балдары ооруп калат да тезинен. Атам кана деп издеп калат. Бала үчүн мечта, бала үчүн кумир бул ата болуп эсептелет. Ажырашсаңыз да, кичине балдар чоңойгондон кийин ажырашсаңыздар. Эң кичинеси жок дегенде 15ке чыксын. Түшүнүп калсын жашоону кичине.
жаш учурда ажырашып кетсеңиздер, ата аякта, апа биякта бул өтө кыйын болуп калат балар үчүн. Кадимкидей ооруп калышат. Иштен ооруш деп аталат да. Пешенеси башка жер билинбейт, бирок диагнозу жок оору бул балдарга ич оорусу. Айтайын дегеним, ажырашпаңыздар. Ушунчалык мажбур болсоңуздар, хорошо, балдар чоңойсун. Андан кийин ойлонуп көрүңүздөр, мекендештер. Assalomu alaykum. Hoji aka qandaysiz? Sochlaringiz yaxshimi? Amansizmi, tinchsizmi? Qayerdan bo'lasiz? Söyley olmaysizmi? Мы чай пьем и вот это вот. Ну-ка, пьем. Чай? Нет. Вот так держите. Сыртта өтө суук, бирок адамдардын жүрөгүн жылытыш үчүн бир эле ширин сөз же ыстык чай жетиштүү, Ошол негизде бүгүн тазалык кызматкерлерге баягы жолдо доставка кылып иштеген өзүбүздүн мекендештерибизге кичине көңүлүн көтөрүп, ыраазычылык билдирип, айтат го, адамга ыраазы болбогон жаратканга ыраазы боло албайт деп. Адамдарга ыраазычылык билдирели, колдон келишинче сухбетин алайлы, көңүлүн алайлы. Кеттик, бисмилла. Бул таттуулар, бул жакта чай, кофеси менен, Бисмилла. Анан мекендештерим бул жакта өзгөчө конверттерди, белектерди даярдап койгонбуз, акчалай түрдө дагы. Жеңем баягы кафеге барып чай ичип коебу, өзү билет. Это вам подарок. Вот вам это. Чай пьет? Чай тоже есть? Здоровья вам, вашим родителям. Вам тоже спасибо. Спасибо. Жакшыбы, тынчсызбы, амансызбы? Өтө шашып атат окшойсуз, Yok. Мунун алып коюң сизге. Мунун неберелерге тынччылык эле неберелерге алып барасыз. Кудайым буйрса ифтарда кылабыз сиздерге. Эч нерсе эмес, биз өзүбүз эле сиздерге. Күндө тазалаганга бизге негизи бул бардыгыбыздын милдетибиз да, билип билбей. Ар ким мусор таштайт. Эгерде сиздер бир күн тазалыкка чыкпай койсоңуздар, бишегибиз мусор болуп калат. Сиздер ишиңиздерге ийгилик, Кудайым берекесин берсин. Аллах Таала Аллахым береке берсин сиздерге. Ийгилик. Аллах разы болсун. Ийгилик иштериңизге. Болуңуз жакшыбы? Тынчсызбы? Амансызбы? Ибадаттарыңыз, иманыңыз бакубатпы? Кичине чай пай алып келдик эле сизге. Allah razı olsun. Кана, муну алып коесуз. Бисмилла. Чай пай ичип коесуз го, Rahmat, Allah razı olsun. Муну неберелерге алып барасыз. Oy rahmat. Биз күнүнө мынтип тазалаганга убакыт башка дагы жетпейт. Бирок сөзсүз мен бир жумада 2 жолу убакыт бөлөм. Именно мусор тазалаганга, коомго, общественный жерлерге. Биз кылсак башка эч ким кылбайт да. Сиздер саартан кечке иштеп атасыздар, кызмат кылып атасыздар. Жок дегенде чай менен баягы дух дейби? Ошону берип турбасак болбойт. Allah. Ya Allah. Şu balanın racasını Allah'ım özü koydu. Amin. Ya Allah'ım. Tınçılık ver, iyi amançılık ver, den soğuk ver Allah'ım. Amin. Ya Allah'ım. Allah'ın özünün jakşılığı, berekesi Allah'ım şu balaga nasıl çıkıp jamanlıktan ketipsiz. Amin. Rabbir kafumma kamera bayına segera Rabbana tafidde dünya hasanata ve subhana izzata mesum. Amin. Оразада Кудай кааласа ифтарга дагы өтөсүз. Ифтар кылабыз сиздерге буйрса, Кудайым буйрса. Сиздерге дагы ийгилик, Алла разы болсун. Хоп, макул аксыга. Ажообуз президентибиздин дагы кайра айткан өтө күйүп айткан нерсеси бул тазалык маселеси. Экология жаратылыш билип атасыздар. Экология жаатында тазалык өтө катуу кетип аткан учуру. Ошондуктан ар ким өзүнүн жаран катары колунан келген кызматын кылыш керек. Ассаламу алейкум. Байке кандайсыз? Амансызбы? Тынчсызбы? Сизге жылуу чай менен кичине печенье алып келдик эле. Мага кармаң. Жакшысызбы өзүңүз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Каерден болосуз? Муну алып коесуз. Жакшы, өтө жакшы. Так. Ийгилик иштериңизге. Рахмат, Алла разы болсун. Сизге дагы ийгилик байке. Азыр статистиканы карап бир нерсени айткым келет да. Сиз сигарет чегип, сигареттин астында кала турган калдыгы 10 жылдан 20 жылга чейин чирбей тура берет. Жөнөкөй пакет 10 жылдан 20 жылга чейин чирбей тура берет. Одноразовый стакан 50 жылга чейин чирбей тура берет. Жок болбой тура берет. Ал эми мен бука болом, өгүз болом деп ичип жаткан нитро сыяктуу суулардын бакалашкасы 80 жылдан 200 жылга чейин чирбейт, жок болбойт.
Жөнөкөй ичип жаткан Султан чайдын бакалашкасы 450 жыл жоголбой тура берет. 550 жыл не деп ойлойсуздар? 550 жыл балдарыбызга иштеткен памперс. Арчаларга, табиятка, сууга таштап жаткан памперсиңиз ойлонуңуз, ал 550 жыл сизден көбүрөөк жашайт да. Сиз өлүп кетесиз, бирок ошо таштаган памперсиңиз дагы эле тура берет. Ал эми ичип жаткан арактын ишеси 1 миллион жыл же вообще чирибейт. Айтайын дегеним, биз жөнөкөй колдонуп жаткан, ойлобостон таштап жаткан чыгындыларыбыз миллион жыл бизден көрө көбүрөөк жашайт. Бизден кийинкилерге дагы зыян жетип барат да. Ошондуктан бир нерсе таштарда, бир нерсе кылаарда ал сооп же күнөө жетип барарын ойлойлу. Тазалык кызматкерлерин сөгө турган, кордой турган эмес, аларды колдой турган, жок дегенде жылуу сөз менен Аллах ыраазы болсун деп рахмат айтып өтө турган адамдардан болойлу. Кулк мүнөзүбүздү оңдойлу мекендештерим. Бул максат, буга чейин кылып келгенбиз бул иштерди. Бирок мунусун да көрсөтүп кылдык. Бул мактаныш эмес, бул сабак болсун деген максатта мекендештерим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.